Кыргыз эли эркиндикти сүйгөн эл. Анын жашаган боо жийинен деле билсе болот. Мына боо жийинин карап көрсөк, төгөрөтөсү төгөрөк келип анын төрү билинбейт. Ошондой эле баш кесмек бар, тил кесмек жок деген сөз эркиндиги сөз бар. Саламатсыздарбы? Сиздер менен кеп келгенде көрсөтүүсү. Ал эми бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн мейманы Атамбаев убагында ачык айтып, абактан бүгүнкү күндө боштондукка чыккан Асанов Бектур Жантөрөевич болмокчу. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Эми мынакей биз азыр ушул биздин көрсөтүүбүздү дагы өзүңүз байкагандай мынакей эркин аянтта өткөзүп атабызбы? Эркиндиктин белгиси болуп мына ачык асмандын астында. Дегиле бүгүнкү күндө акыбалыңыз, ден соолугуңуз кандай? Кудайга шүгүр, ден соолук жакшы, акыбал жакшы, баары ойлогондой. Баягы адам канчалык адамды тунчуктурган сайын ал ошончолук күчкө келет дейт. Сиз бүгүнкү күндө кандай күчкө келдиңиз? Кандай энергия топтодуңуз? Же тескерисинче чөгүп кеттиңизби? Эми баары эле баягы мурдакыдай эле тескерисинче түрмө бизди курчту деп айтсак болот. Анан ошондой эле кандай түшүнүк пайда болду? Мына ошол мезгилдерде кээ бир учурларда саясатта түшүнүктөр пайда болот. Мен мынтпей койсом болмок экен, же болбосо мындай кылсам болмок экен деп. Эми баягы өткөн күнгө баа беребиз да, ошо түрмөдө жаткан учурларда дагы өтө бир ойлонгонго убакыт болду. Менин оюмча, убакыт өткөн сайын дагы ошол убактагы биздин кылганыбыз туура экендигине дагы бир ынанып атабыз. Ошол убакта туура позицияны кармаган экенбиз, өтө радикалдуу, катуу сындарды айтканбыз ошол убакта президентке каршы. Бүгүнкү күндө ушул эң бир туура болгондугун биз убакыт далилдеди да, өзүбүз дагы бир жолу ынандык. Себеби ал убакта сылап сыйпап, сиз деп айтканга болбой калган учур болчу да. Ошондуктан катуу бетке айтканыбыз эң бир туура болгон. Атамбаев күчүнө кирип турганда, бийлиги күчүнө кирип турганда силер ошо ачык айтып чыктыңар да. Болгон анан кийин дагы мына ошол мезгилдерде сиздин саналаштарыңыздарга дагы баа берген сарасап салдыңызбы? Ким менен жоого чыкса болот экен, ким менен жоого чыкпаса болот экен. Дегиле саналаштарыңыз кандай карап атты? Эми бул жерде биздин идеялаштарыбыз, пикирлештерибиз ар ким ар түрлүү да, ар бир киши өзүнчө дүйнө дегендей, ар кимдин өз кызыкчылыктары бар. Ар кимдин ар кандай тактикалык жүрүштөрү болот. Эми бул көбүнчө эле мурда күтүлгөндөй эле нерселер болду. Баягы биз ишенгендер, бизге өтө жакын санагандар жаныбызда болду баары. Өзүбүздүн тууган уругубуз, бүт туугандарыбыз, биздин идеялаш, бизди коргоо комитети, кээ бир журналисттер аябай бекем болду. Менин оюмча бир кескин өзгөртүп, кескин позицияларын өзгөртүп ийген деле эч ким болбоду. Себеби биздин тегерегибизде андай бир баягы күн тийген жерди күгү деп коет го. Андайлар мага мурда деле анча жолоочу эмес. Андайлар менен мамиле деле кылчу эмесмин. Ошондуктан баардык нерсе менин оюмча позитивдүү эле болду деп айтсак болот. Биздин айлана чөйрөбүздөгү кишилер позитивдүү эле болушту. Эми бир топ бир канча гана бир баягы эмне 5 кол жо 5 колду санагандай эле кишилер баягы бизден алыстап кетпесе калган негизинен туура эле болду. Ушул ой ар кимибиз журналист катары мен да ойлонуп калам да, бул саясатта жүргөн адам негизи жалгыз болуш керек экен. Анткени себеби сен саясатта күрөш жүргүзсөң, жакын туугандарыңды да кыйнап койгудай экенсиң деп да ойлоп кетесиң да. Мына ошол эле жанагы Турциянын ишмерлерин айтып калат, башка Европа революционерлерди айтып калат. Ошондой эле Ленинди айтып калат, мисалы баласы болгон эмес деп. Анан саясатчы ошондой курч аттанганда бала бакырага да кичине оорчулук келтирип калган экен. Сиз кандай ойлодуңуз? Сөзсүз түрдө бул жерде саясатка башында чыкканда эле, башта эле бир туугандар, жакындар, үй бүлө колдошу керек да. Ансыз саясат жасай албайсың. Себеби балаң каршы болуп турса, аялың каршы болуп турса, бир туугандаң каршы болуп турса, бул өтө кыйын да. Ошондо мен өзүңүз билесиз, Ак Суу окуясы 2000-жылдан бери депутат болдум. Ак Суу окуясында биринчи революцияда активдүү катыштым. Мени тууганым, ал убакта атам тирүү болчу, баары ачык колдоочу. Эгер атандым, анда бекем болду дешим. Туугандарым, үй бүлөм, баары менде тыл аябай бекем да. Ошон үчүн алар канчалык кыйналса дагы, мага кыйналгандыгын билдирбегенге аракет кылышты. Ошо СИЗОдо жатканда деле, түрмөдө жатканда деле бизде баары жакшы, өзүң кара, ден соолугуң кара, бекем бол, биз баарыбыз бекембиз деген ошол гана пикирлерди айтып атышты да.
Ошондуктан мен үй бүлөмө, туугандарыма, жакын досторума аябай ыраазымын. Ушу мени ошол учурда бир кыйшайбай колдошконунанчы. Бекем колдоп турушту. Сизди эмне үчүн камады? Мына бүгүнкү күндө сизди эмне үчүн камады деп мен өзүңүзгө суроо бергем, эл айтат да. Эл баа берип атат. Жөндөн жөн эле камап коюшту. Жөн эле адамды сүйлөшкөн. А сиздин оюңуз боюнча эмне үчүн камады? Эми мына бизди эмнеге камады дегенге жооп бүгүн өзү убакыт өтүп жооп берип атат да. Атамбаев баштаган баягы топ, булар кылмыштуу, баягы кылмыш кодексинде кылмыштуу топ, уюшкан кылмыш топ деген түшүнүк бар. Андан да жогорураак, чоңураак, коркунучтуураак уюшкан кылмыштуу жамаат, сообщество деген кодексте бар да, кылмыш кодексинде. Дал ошондой булар жамаат түзүп, Атамбаев башында турган, мамлекетти каалагандай өзүнүн менчигинде калчап, халкты, мамлекеттин ичинде кыргыз граждандарын каалаганын соттоп, каалаганын баягы кошомат кылгандарын сыйлап дегендей, бул өзүнүн баягы акционердик коомундай, өзүнүн чарбасындай мамиле кылды да, булар бийликти толук узурпациялап алды. Каяш айткан мамлекеттин кызыкчылыгын, мамлекетте демократия өнүксүн, эркин мамлекет болсун, коррупция менен каршы күрөш болуш керек деген бир адилеттүү саясат жүргүзгөндөр бул кишинин иш пландарына аябай тоскоол болуп калды да. Ошондуктан бул тазалоо үчүн өзүнүн баягы мындан аркы мамлекетти башкарып, колдон чыгарбоо максатында ошо бизди камады. Мына бүгүн бул дайыл болуп атат. Буга эң чоң афералар мына ТЭЦ. Биз азыр ушул жылуу электр борбору ушу жеп боюнча гана айтып атабыз. Альтернативалуу түтүндүк жолун, датка кемин электр чуалгыларын буларга биз алып элекпиз. Президент өзү деле айтпадыбы? Өтө чоң дагы бир эмелер ачылат депчи. Өтө чоң баягы коррупциялык схемалар дагы ачылуу алдында турат депчи. Ошондуктан ушулардын баары жабылып калыш үчүн буга бийликти сактап калуу керек эле. Эми мына баягы бизде прогресс эч ким токтото албайт да. Прогресс токтото албайт. Баягы чындыкты капка салып катып кое албайсың. Мына алардын ою таш капты. Биз буга толук ишенгенбиз. Ошон үчүн ишенгенибиз үчүн, биздин саясатыбыз туура экенине ишенгенибиз үчүн биз коркпостон катуу айтып чыкканбыз да. Мына биздин айтканыбыз дагы келип атат. Атамбаев тегереги чекеден камалып атат. Буюрса жакында Атамбаевдин өзү камалат. Анын баягы кылмыштуу уюшкан жамааттын мүчөлөрү Фарид Ниязов, Сегизбаев, Жолдубаева өңдүлөрдүн баары камалат. Буюрса буга аз күндөр калды. Бир топ камалды. Кийинки кадамдарыңыз мына ушул Атамбаевдарга, же Атамбаевчылдарга болгон кадамдарыңыздар кандай болот? Эми кийинки кадам бул мындай да, бул биздин эле кадам болбойт, бул мамлекеттин кадамы болуш керек. Мыйзам иштеш керек. Мамлекетке өтө чоң зыян келтирген экономикалык, саясий жактан мамлекеттин кадыр баркына доо кетирген кишилер сөзсүз жазасын алыш керек. Мен ошо. Мен ачык айтам, мен эч качан гектеген эмесмин, гекчил эмесмин. Өзүңүз билесиз, канчалык 10-жылы жалап атам, мен таш бараң алгандарымда бирин да сотко берген эмесмин. Арызданган да эмесмин. Алар убакыт келет өздөрү түшүнөт деп ойлогом. Бирок баягы мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн булар жөнөкөй эле кылмышкерлер эмес. Бул бирөөнүн малын уурдап, бирөөнү бир демген талкалап койгондор эмес. Булар мамлекетке өтө оор зыян келтирген, өтө оор кылмышкерлер да. Ошондуктан булар сөзсүз түрдө жазасын алыш керек. Бул биздин эле кадам эмес, бул жалпы мамлекеттин, жалпы бийликтин, жалпы коомчулуктун кадамы, коомчулуктун аракети болуш керек. Сиз ушул ачыкка чыгып айтып атканда Атамбаевка карай өзүңүздүн камаларыңызды билдиңиз беле? Сөзсүз билгем. Бизге эскертүү да болгон. Ал эмес, бир-эки күн мурда бизди камаардан качып кетпейсиңер деген ишараттар болгон. Биз качпайбыз, эч жакка чыкпайбыз, камалса камалганга даярбыз. Камалганда деле бизге канча жолу сунуштарды киргизди. Саясатыңарды бир аз корректировка кылсаңар чыгарып жиберебиз. Атамбаевден бир аз кечирим сурап койсоңор, аны эч ким айтпайбыз, кат түрүн жазып бересиңер, Атамбаевдин колунда болот. Биз эч качан аны жарыя кылбайбыз.
чыгарып жиберебиз деп канча жолу, 4-5 жолу сунуш болду. Ар бир 2 ай, 3 ай сунуштар болуп атты. Бирок биз бирине да макул болгон жокпуз. Биз канча камаса ошончо отуруп чыгууга макул болгонбуз, даяр болгонбуз ошого. Ошондуктан Атамбаев менен эч кандай келишимге барган эмеспиз. Мына сиз убактылуу бийликтин өкүлү болуп Жалал Абад областында болдуңуз да. Эмне үчүн убактылуу бийликке Атамбаев өзү каршы чыкты, өзүнүн жанында жүргөндөрүнө? Убактылуу бийликте чындыгын айтыш керек, ар кандай көз караштагы инсандар болгон. Алар баягы бир гана максат менен баягы Бакиевдин бийлигине каршы бириккен. Ушул негизги идея. Бакиев кулагандан кийин сөзсүз ар кимдин кызыкчылыгы ар түрлүү болду. Мына баягы тилекке каршы ошол убакта биз билчүбүз эми бул кишинин кандай экенин. Саясат ошондой, шарт ошондой болуп калып бул киши бийликке келип калды да. Анан бул киши каалаганын калчайм деди. Убактылуу өкмөттүн көп мүчөлөрү буга макул болбоду. Ошондуктан бул аягында караманча каршы чыгып, буларды саясий аренадан сүрүп чыгып, баягы тоскоолдук жарата баштады да булар. Сүрүп чыгып, өзү каалагандай башкарам деген негизде буларга караманча каршы чыкпадыбы. Бул кульминация, бул чекит буга. 31 августта койду да, 2016 жыл. Ошондон кийин булардын жолу таптакыр эки башка кетти. Бул эми баягы болчу нерселе да, мурдараак болчу нерселе, бирок баягы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү баягы каршылык көрсөтпөй, Атамбаев туура эмес ишти 12-13 жылы баштады, ошого дагы унчукпай чыдап келишкен да. Эгер убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү мурдараак баштаганда процесс тезирээк баштамак, баягы ТЭЦКе окшогон өтө бир оор зыяндар, мамлекетке болгон оор зыяндар болмой калмак да. Мен бүгүнкү күнгө чейин ушул убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн кээ бирөөлөрү менен жолукканда аларды ушул маселелер боюнча аларга ачык эле беттерин айтып, аларды күнөөлөп келем. Анан дагы бир маселе, мынакей ушул Атамбаевдин убагында биз системаны өзгөртөбүз деп убактылуу бийлигин, анын ичинде Өмүрбек Текебаев да бар да. Парламентти кылабыз деп. Бирок бүгүнкү күндө парламент ошондой каяшат айта алган жок. Атамбаевга. Ошондой эле ошонун жыйынтыгында мынакей Текебаевди да камады да. Ушуга кандай көз карашты айтасыз? Парламентке Парламент каяш айта алган жок, өзүнүн системасын бул парламент эч качан каяш айта албайт, себеби бул парламентти Атамбаев өзү дайындаган парламент. Кантип дайындаган? Атамекен партиясынын ошол жерде убакта бардык саясатчылар, журналисттер билесиңер. Атамекен партиясынан башка партиялардын тизмесин Атамбаев жеке өзү катышкан түзүүгө. Мисалы, ачык эле айталы, Улукбек Кочкоров Өнүгүү партиясынан алдыңкы катарда болгон, Атамбаев аны сызып салган. Партиянын жетекчилери ошого макул болгон. Республика Ата Журт партиясына бир белгилүү бир генералдын биринчи үчүлдүктө болгон, аны да Атамбаев сызып салган. Муну бүт баарыбыз эле билебиз да. Эми Атамбаев дайындаган парламент кандай болот? Бул чөнтөк парламент, алсыз, коркок. Атамбаевдин ошол жерде бир өкүлү гана башкарган парламент болуп калды да. Анан буну бир чети биз өзүбүз да коом да ошону шайладык да, акчасын алдык, башка кылдык. Бул парламенттин жакшылыкты, бул парламент бир прогрессив иштерди жасап жиберет, принципиалдуу позицияда турат деп мен эч качан ишенген эмесмин, буга ишенбеш керек. Бул парламенттик бул акыбалдан кантип чыгышыбыз керек? Бир гана жол бар. Канчалык тез буну таратсак, мамлекет үчүн да, эл үчүн да, ушул эле президент үчүн да жакшы болот. Себеби президенттин баягы жасаган иштери, коррупцияга каршы күрөштөрү жылбай атпайбы? Бүт бардык тарапта каршылык болуп атпайбы, ачык эле саботаж болуп атпайбы? Бул парламент менен бир прогрессивдүү бир чоң иштерди жасоо мүмкүн эмес да. Ошондуктан мен ойлойм, биз коомчулук жаз да үлгүрбөй калдык. Күздө бул парламент таратып кетирүү үчүн баарыбыз аракет кылышыбыз керек. Күздө шайлоо өтүш керек. Анан бийлик үчүн баягы революцияны оппозиция эч качан революция жасай албайт. Оппозицияны бийлик өзү жасайт. Бийлик туура эмес саясаты менен революциялык шарттарды түзүп берет. Ошондуктан бийлик туура саясат жүргүзүш керек. Бийликтин кадыр баркы ушул парламент шайлоо кандай болот, ошого жараша да болот. Эгер таза шайлоо өтсө, бул бийликтен көбүнчө бийликке тиешелүү да, таза шайлоо өтсө, белдүү парламент келсе, позициясы бекем парламент келсе, анда бизде мамлекетте саясат өзүнөн өзү оңолмок да. Саясат бир топ алдыга жылмак. Бул бийлик үчүн дагы, бийлик башында турган киши үчүн дагы, эл үчүн, мамлекет үчүн дагы бул аябай эбегейсиз бир зор алдыга жылуу болот эле да. Учурдагы суроого такалсак, мына учурдагы президент Сооронбай Шарипович менен экс-президент Алмазбек Атамбаевдин алака мамилелери алыстап кетти.
ушуга кандай көз караштасыз? Экс президент менен азыр президент деп атасызбы? Сооронбай Шарипович. Сөзсүз да алыстайт. Мисалы биздин деле мамилебиз Атамбаев менен жеке мамиле жакшы болчу, эмнеге алыстады? Саясатчы, мамлекеттик кызматкер катары биз эки пикирде болгонбуз. Анын пикирлери ою мына ачыкка чыкпадыбы? Бийликти болушунча колдонуп, өзүнүн байлыгын арттыруу. Коррупциялык схемалар түзүү. Мурда Акаев, Бакиевдин үчүндө түзүлгөн коррупциялык схемалар булар өркүндөтүштү, өнүктүрүштү болгон үчүн. Сөзсүз түрдө таза киши бул киши менен бирге иштеше албайт. Мен ойлойм, Сооронбай Шарипович аябай таза, туура саясат жүргүздү. Ал кишиники мүмкүн эмес эле бул киши менен жакшы болуп бирге болушучу. Алардын кишилик, инсандык позициясы туура келмек эмес да. Ошондуктан президент эң бир туура кадамга барды. Туура жолду тандап алды. Бул киши мамлекеттин, элдин кызыкчылыгын тандап алды да. Болгон ушу. Мен мындан ушул 9 жыл мурун 2010-жылы сиз билесиз экөөбүз биз чогуу иштедик Жалал Абадта. Ошондо жанагы оруш жаңжалдан гүлдүн өскөнүн көрүп, көкшөрүндүн өскөнүн көрүп бир аябай сүйүнгөнбүз го. Эл тынчып калса. Анан бүгүнкү күндө сиз эркиндикти кандай сезип атасыз? Эркиндик деген эмне экен? Эркиндик бул адамдын жашоосундагы бул баа жеткиз эң негизги нерсе да. Мен ойлойм, эркиндик болбосо адам төрөлбөш керек депчи. Эркиндиктин да түрү бар да. Мисалы, бизди камап койду. Биздин эркиндигибизди чектеди баягы физикалык эркиндигибизди. Биздин ички дүйнөбүз эркин болду да. Биз түрмөдө жатып алып эле саясат күрөшүп, ачарчылык жарыялап, башка заявлениялар жасап, саясат жүргүзүп аттык да. Биздин ички эркиндигибизди эч ким чектей албайт. Болгону биз физикалык эркиндигибизди чектеди да. Бирок бул физикалык эркиндик да аябай чоң мааниге ээ да. Ээн эркин басасың, каалаганы менен сүйлөшүп, эркин дем аласың. Бул баягы жараткан Кудай тарабынан берилген эбегейс зор эме да. Бул бизге өмүр менен кошо айтылчу нерсе да, жашоо кошо. Ошондуктан сөзсүз түрдө биз түрмөгө чыккандан кийин бул аябай чоң кубаныч, бул биз үчүн эмес, биздин тууган урук үчүн, жалпы коомчулук үчүн баягы сөз менен жеткизип берүү кыйын да бул эркиндикти. Ошондуктан ар бир адамдын укугун, ар бир адамга кылмыш козгогондо өтө абайлаш керек, өтө этият болуш керек. Мен мына азыр коррупционерлер деп камалып жатпайбы? Мурдагы экс премьер-министр, министрлер, депутаттар, мэрлер, ушулардын баарына дагы мыйзамдуу мамиле кылыш керек. Сот ачык болуш керек. Адилет тергөө жүргүзүш керек. Адилет сот болуш керек. Ошондо бийликтин баркы болот. Ошондо эл сотко, укук коргоо органдарына ишене баштайт. Эгерде буларды дагы ошо бизди камаган кишилер камап атат буларды эле. Бизди камаган соттор соттоп атат. Эски кишинесинен салып эптеп-септеп камап эмдесе, эптеп-септеп элге көрсөтпөй, ачыкка чыгарбай, жалган далилдер менен, далилдерди жакшы чогултпай камап жибере турган болсо, анда булар дагы саясий кандайдыр бир деңгээлде саясий реабилитация боло баштайт да. Алар анда саясий туткунга айлана башташат. Ошондуктан бул жагын менин оюмча соттор, укук коргоо органдары, ошону тейлеген органдар, парламент, президенттик аппарат буга өтө мындай маани бериш керек да, бул ишке өтө маани бериш керек. Мурункудай эптеп-септеп будамайлай турган заман өттү. Бул өзгөчө бийликке кадыр барк алып келбейт. Мынакей биз ачык асманда турабыз. Ушул ачык асманда жаз келди. Көкшөөрдү байкап атабыз. Мынакей ушунда 8-март аялдардын эл аралык майрамы. Мына ушул ачык асман астында биздин энелерибизди майрамы боюнча куттуктап кетсеңиз болот. Сизге эркин микрофон. Мен апаларыбызды, эжелерибизди, карындаш, бир туугандарыбызды, жалпы аязатын чын жүрөгүмөн куттап кетем да. Мен түрмөгө түшкөндө, ага чейин деле байкачумун, түрмөгө түшкөндө аябай дагы бир жолун андым. Аязаты бекем болот экен. Бизде эркектерди жамандагым келбейт, бирок эркектер мындай маани бербейт. Бир маанилүү, жоопкерчиликтүү иштерде алар мисалы жөн эмес, ичип алып келбей коет, ушуга окшогон, анан кое турайынчы, менин ишим эмес дегендей бизде бир эркектерде бир жаман касиеттер көп экен да. Ама аялдар өтө бекем, сатпаган, ишенимдүү
эмер болот экен да, жолдош болот экен, пикирлеш болот экен, идеялаш болот экен. Ошондуктан мен аялдарга 8 март эл аралык аялдардын майрамы менен чын жүрөгүмөн куттап кетем. Бардык кыргызстандык энелер, эжелер, карындаштарга чын ден соолук, бакубат турмуш иштеринде, жашоолорунда ийгиликтерди каалайм. Бар болуңуздар, энелер, эжелер, карындаштар. Сизге дагы чоң рахмат. Мен айтып кетерим, ушу биз эгемендүү элибиздин эли дайыма эркин болсун, эркин сүйлөсүн, эркин жүрсүн. Анын ичинде сизге да бекем ден соолук, баягыдай мурункудай эле мамлекеттик иштерде ишмерликтү өркүндөтө бериңиз. Себеп дегенде сизди эл сагынып калды, эл күтүп калды. Мына ошол иштериңизди ишке ашыра бериңиз. Анан кийин сиз менен биз көрүүчүлөргө кеп салдык, кеп куруп бердик. Ал эми биздин көрсөтүүбүз кеп келгенде болду. Сизге чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен биздин көрсөтүүлөрүбүз аяктайт. Ал эми көрсөтүүнү алып барган мен Куттумедин Базаркулов болдум. Саламатта калыңыздар.